Кайырлы күн баршаңызга. Бүгүн мен сиздерге козу куйрук пен картошканы кандай куруу керек экенин көрсөтөтүн боламын. Менен бирге болуңуздар. Лайк басып, комментарий калтырууну унутпаңыздар. Кайнап турган сууга туз, онун үстүнөн козу куйруктарды салып, 5 минутка бетин жауып кайнатып аламыз. Майды кыздырып, пиязды салып, жакшылап пияз кызарганча куурамыз. Пияз куурулуп шыккандан кийин үстүнөн эт салып, дагы да куурууда жалгастырабыз. Козу куйрукту салып, дагы да жакшылап аралаштырып, козу куйрук кызарганча куурамыз. Козу куйрук жакшылап куурулуп шыккандан кийин үстүнөн картошканы салып, казандын крышкасын жауып, 20 минутка астын жай коюп, демдеп коябыз. Менен бирге болгондарыңызга рахмет. Келесі видеоларымда кездескенше.